Асмайчынын үйү акырык менен түкүрүк, устанын үйү апырык менен сапырыктап болот. Өнөркана деген ошентип үстүндө апырылып сапырылып туруш керек, дагы шыпырылып эметип турат. Бул жерде жөн эле чачырап эле калабыз, тиги жерде баары чачырап. Жана айтып атпайбыз, Путинге мингизген деп аткан эр. Менден чыгыптыр, бирок Жим аркылуу барган билбейм да, кетиптир. Былтыр Эрдоганга кетти, анан бул Кошнам аркылуу келди. Анан азыркы күнгө чейин көз алдымда. Бул көз алдыма мен өмүр бою кетпей калдым. Бул тердиги, мисалы үчүн Булгардан уйдун терисинен калган өмүрүм бүтүрүп. Мындай грубо эле айтканда да, ушу жерде тур. Бул жерде уулум экөөбүз иштейбиз. Мына бул жерде иштеп атат. Мына буюрса. Ошол экинчи уулум экөөбүз буюрса менин ордумда шакиртим ушул уулум болот го. Аты Алмаз. Ушул жерде биз кыргыз эр токум ат жабдыктарды жасайбыз. Ар кандай буюмдар жасайбыз кыргыздын илгерки. Жаа, калкан, кылыч, жыгач идиштерди жасай беребиз. Анан бычак дегендей. Алар баягы кошумча эме катары да. Негизги өнөрүм, негизги жалпы кесибим эр токум ат жабдык да. Эр токум ат жабдык жасайм. Бул өнөркана деген байлгертен айтат да. Асмайчынын үйү акырык менен түкүрүк, устанын үйү апырык менен сапырыктап болот. Өнөркана деген ошентип үстүндө апырылып сапырылып туруш керек, дагы шыпырылып эметип турат. Бул жерде жөн эле чачырап эле калабыз, тиги жерде баары чачырат. Мына мындай кылабыз, анан мына могу эр мына чабылып атат уже. Мына дөңгөчтөн башталган дагысы. Мына четинен көрсөтсөм. Андан кийин дагы кийинки мына бүткөн үй, бул уже көк деп коет. Чийки термен капталып, мына момундай болуп башталып атат, курайт. Бул деген эрдин бекемдүүлүгүн кармап берет ушулчу. Кадимки эле уйдун терисин жүнүн жыдытып алабыз. Кырып жүнүн түшүрүп алабыз дагы. Анан ошол баягы чылгый бойдон да, ал иштетилбейт, кайыш болуп иштетилет, ошо чылгый суу бойдон анан мына момундай мык менен уруп анан каптайбыз. Уже бул деген аябай ушундай тартып, анан эрди сындырбайт. Мына азыр уже мунун четтери кесиле элек, мына карабайсың мунун катуулугун бул. Эле мына. Андан кийинки процесс мына могу капталып, мына чылгый менен бүттү. Мына. Муну азыр ыргытып ийсең дагы, койгуласаң да балкон эчтеке болбойт бул. Мына уже бул уже эр мындай айтканда дайым болду деген да. Андан кийинкисин көрсөтүп мактаналы эми. Бул толук даяр болду. Бул толук даяр. Бул иниме жасап берген бул эр токумду. Бул тердиги, мисалы үчүн Булгардан уйдун терисинен салган. Азыр Кудай жалгап бардык булгарлар Кыргызстанда көп уже чыгып атпайбы. Мына муну ушундай бойдон атай көрдүм. Мына оймо салып ушундай бойдон миңгенге жасалган да булчу. Түшүмдө эле абышканын колу, барбыйган абышканын колу да. Жашчынын колу эмес, абышканын колу эрди кармап алган. Эрдин жанагы атка минген Актас деп коет, таманын кармап алган. Кармап алды дагы эле, анан бары сыйган кол. Өзүнүн абышканын кебетеси эспен көргөн жокмун. Мындан эле көрүнөт. Анан колунда эр. Алып эле маңдайыма мынтип тегеретип кармап өттү да. Үстү жагын көрсөткөн жок көп. Таманын көрсөтүп эле мынтип кармап туруп эле анан жок болуп кетти. Анан ойгонуп кеттим. Ойгонуп кетип эле анан көз алдымда калып калды ошол элес. Ошол азыр мына эрди чаап баштайм, дөңгөчө ушу тапта эр чаап баштайм. Ошол кол көрсөткөн акта келмейинче, асты келмейинче эрдин үстүн чаппайм мен. Анан азыркы күнгө чейин көз алдымда. Бул көз алдыма мен өмүр бою кетпейт ал. Уже башкача элестете албайм. Уже керки колума тиел эрдин астын чаап баштаганда эле баягы уже көз алдымда. Мен өзүм кандай элдин публикасына жасап алып анан эрим мындай деп рекламалабайм. Мен ушул жерде жашынып алып иштейм. Себеби кардарлар шүгүр жетиштүү. Анан менин эрлермен анан алып кетишет. Азырча айтканда ортомчулар да чыгылып алып кетишет. Мисалы жана айтып атпайбыз, Путинге мингизген деп аткан эр. Менден чыгыптыр, бирок Жим аркылуу барган билбейм да, кетиптир. Былтыр Эрдоганга кетти, анан бул Кошнам аркылуу келди. Бирөөлөр аркылуу келди. Эрдоган баласын өкөнө деди.
ушунча адам Кыргызстанда мисалы канча миллион адам турат. Ошонун ичинен санай келсе мында кол менен эле санайсың атактуу усталар болсочу. Анан мен өзүм дагы атактуу дебейм, бирок ошолордун арасына кирип, кайсы жакка барсам да атым айтылып, көлдү абенин ээри деп биякта деп айтылып атканды көп жерден өзүм угам. Анан өзүм ошону угуп алып аябай сыймыкман. Өнөрдөн ордумду таптым деп. Бир туугандарга конокко тияк биякка барган, мындай эле башка убактан болбосо калган өмүрүм бүтүрүп ушул жерде өтөт. Мындай грубо эле айтканда да ушул жерде өтөт. Мен ушунун ичинде өзүмө бир иштеп отурганда өзүмдү бир жакшы сезем да, бактылуу сезем. Сонун.